Бирлик айылынын 66 жаштагы тургуну Жумадил Токтакунов үлүшкө тийген 7,5 гектар жеринин 30 соток тилкесине сынамык иретинде буудай айдап көрдү. Андан 52 центнер түшүм алды. Ал эми 1 гектар аянттан 49 центнер арпа жыйнаптыр. Чөбүм ар бир гектардан ишса 460 алдым. Бу экинчи жагын кошкондо 480 барды да ошондо. Ар бир гектардан. Оруп жыйып бүткөндөн кийин азыр күздүгүндө сугарып салдым. Болгон жеримди тең 7,5 гектарды бүт. 2,5 гектар кайрак болчу, аны тиги өсүмөс төштүрүп суу бастырдым. Жердичи жакшы Кудайым буйрса. Быйыл Ат башы районунун Ак Моюн айыл аймагында жалпысынан 1003 гектар жер айдалды. Былтыркы салыштырып караганда 23 гектарга көп. Бул жылы аба ырайы жылы болгондуктан дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрүнөн арбын түшүм жыйнашты. Алсак буудайдын түшүмү гектарына 25 центнерден, ал эми арпаныкы 22 центнерден айланган. Айылда оруп жыйноо өнөктүгү аяктап, дыйкандар күздүк сугат менен алышууда. Малдагы жайлоодон түшкөн жергиликтүү бийлик дыйкандар менен малчылардын эмгегин баалап түшүм майрамын уюштурду. Баягы шаңдын артынан, жакшылык келсинде ушундай түшүм майрамы өткөзүп атабыз. Элди шыктандырып, эмдиги жылдагы түшүмдү көп алып, малдарын көбөйтүп, жылдан жылга өсүп өнүүгү жолуна түшөт. Кудай буйрса ошо тилекти өткөзүп атабыз. Мунусу карып мискинге, булач арыкка. Түшүм майрамы эл ичиндеги өнөр адамдарынын театралдаштырылган коюму менен коштолуп, берекеси төгүлгөн көз айы даңкталды. Андан соң улуттук ат оюндары болгон тай, кунан чабыш, жорго салыш, аламан байге жана кыз куумай, эреңиш сыяктуу оюндар менен коштолду. Жашы бышты, 3 жаш. Буга чейин кунандан бери катышып келаткан, ушу Ат башы районуна эгемендиктен арынга барганбыз. Ат башы районунан жакшы байгелерди алып келген. Ушу менен экинчи жолу биринчи чыкты. 2 жолу экинчи чыккан. Ошол Акмыс айылыкка. Ат оюндарында жеңишке жетишкендер акчалар жана баалуу байгелер менен сыйланышты. Дүйшөн Шаршембеков, Нурус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.